Почему Узбекистан диктует эмне менен төлөп бересиң деген заказ. А биз кыргыздар келип каналды куруп берет экен, бетонун карап берет экен, анан 3төн 1 бөлүгүн эмне кылып коет экен. Ай бечаралыктын да чеги барды, садагалар. Чөгөлөп келсиз, биз кожоюнбуз. Газ өткөндө айтты эле депутат. Куданын берген байлыгы да бул суу деп. А газды мен айтканмын, эмне бүт бардык 20 миллион население бир жерге топтолуп алган ошол жерден газ топтошуп атабыз. Ал да Кудайдын берген жердин байлыгы. Көмүр дагы жердин байлыгы. Бирок казактар менен өзбектер айтып аткан жок. Бизге Кудай ушуну берип койгон экен, биз сатабыз деп атат. Башка байлык жок. Кыргызда суудан башка байлык жок. Электр энергиядан башка байлык жок. Мен сиздерден суранам, урматтуу депутаттар, акыркы бир арнамызды колго алып туруп, мен айтпайм, муну колдоп так эле алып коюн кетели деп. Ушунун жыйынтыгында биз өкмөткө тапшырманы беришибиз керек. Азыр Алымбекович айтты, закон деп баштап келатабыз. Суу жөнүндөгү мыйзамга тез күндүн ичинде эл аралык бүт бардык жанагы тажрыйбаларды колдонуу менен тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизиш керек дагы, наконец-то сууну как товар катарында пускай признают. Это такой же товар, как и газ, как и уголь, как и нефть. Это товар. Араб өлкөлөрүндө билип атасыздар, бартерге кетип барсат, 1 литр бензиниңе, то есть 1 литр таза сууңа 2,5 литр бензин бергенге чейин барат. А биз келип алып бүгүн берип койгула айланайында садагалар кабак түшүп калат экен, капа болуп калат экен. Мындай позицияны токтотушубуз керек. Мен сиздерден суранып кетем. Муну ратификация кылбай туруп, өкмөткө жанакындай тапшырманы беришибиз керек. Казактар мына 3 жылдан бери диктовать этип келатат, даже трудовое правительственное соглашение түзбөй атат, чтобы защищали интересы граждан Кыргызстана, работающих временно в Казахстане. Такими же пользовались правами, как и граждане Казахстана. Но они на это не идут. Ошон үчүн 15 миң деген, 10 миң деген адамдарыбыз ыйлап көздүн жашын көл кылып ушул жерге келип отурат Кыргызстан. Эгер биз ушундай позициядан биз диктовать этип калбаган болсок, анда кыргыздар аскер күчү менен, же башка күч менен, же акча күчү менен, байлык күчү менен диктовать эте албайбыз. Мына диктовать эте турган учур ушул. Эгер ушунда колдонуп жүрүп жүрген болсок, өз шорубуз өзүбүздүн колубузда. Рахмат.